Алатуу 24 каналынын түз эфирин кечимес программасы улантат. Аны мен Бурулайып Сурманкулова алып барам. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров 2 күндүк иш сапар менен Россияга барып келди. Сапар алкагында жогорку деңгээлдеги жолугушууларды өткөрдү. Эки өлкөнүн министрликтери менен мекемелеринин жетекчилери кызматташуу боюнча келишимдерге кол коюшту. Программада кыргыз-орус алакалары тууралуу сүйлөшөбүз. Студиянын коноктору өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев жана Улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунун мамлекеттик тил жана соц-лингвистика бөлүмүнүн башчысы Гүлнара Жамашева. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Бообек Ергешевич, мына сиз президент менен чогуу Москвага барып келдиңиз. Анын алдында дагы барып кесиптештериңиз менен жолуккансыз, бир катар жайларды көрдүңүз. Жыйынтыктары кандай болду? Туура айтасыз. Биз алдын алда 17 февралда эле учуп барганбыз. Президенттин бараадын алдында эле биз барган, эрте барган себеби толук президент баргыча, Садыр Нуркожоевич баргыча толук документтерди даярдоо жумуштарын жүргүзүү жана будан мурунку сүйлөшкөн жумуштарыбызды ишке ашыруу. Ошо боюнча барганда аябай тыкыз регламент болду. Российской Федерацияда 18 февралда МЧС России Зиничев Евгений Николаевич менен жолугушуу болду. Ошонун негизинде бир нече маселелер жакшы чечилди. Мисалы үчүн кандай? Буга чейин айтып кеттиңиз, 20 миллион доллардык техника алуу боюнча жылыштар болду деп. Ал техникалар качан алынат, кандай техникалар болот? Биз аяка барган себебибиз именно ушу Россиянын 20 миллион долларлык жардамы тууралуу ошо ишти ишке ашыруу боюнча биз барганбыз. Биздин максатыбыз, эң негизги максат бул ошо болгон. Өз негизинде эки биз алдыбызда суроо менен барганбыз. Бул 20 миллион долларлык жардам жана биздин курсанттарды бекерби же льготный основада окутуу же болбосо повышение квалификации деп же билимин жогорулатуу боюнча. Ушу эки маселени койгондо бизди өзү Евгений Николаевич аябай жылуу тосуп алды бизди. Биринчиден аябай жакшы мындай маек түздүк. Бири-бирибиз көп моменттерден общий тил табыштык. Мындай караганда өзүбүзчө айтып кеткенде жашыбыз да бирдей экен. Ол 66-жылкы, мен 65-ci, ал 18 августта төрөлүптүр. Мен 19 августта төрөлүпмүн. Ошого биз дагы бир нече бир тамаша болуп күлүшүп неме кылдык. Бирок эң негизгиси биз бири-бирибиз менен тил табышып, бири-бирибиздин контактыбыз аябай жакшы болду. Ошо жолугушууда биз эки маселени койгондо бул сразу эле ошол эле замат чечкиндүү адам экен. Мындай көп проблемаларды түзбөй же көрөлү же макулдашалы же буну биринчи ойлоноюн деген эч кандай ойду түзбөй эле сразу эле ошол жерден тапшырманы берди өздөрүнүн замына. Могу окуу жайы боюнча биринчи маселе боюнча айтты, ушу тууралуу тереңдетиш керек. Кыргызстандан барган курсанттардын санын көбөйтүш керек. Жана мына кыргызстандык өзүбүздүн коллегаларыбыз койгон маселелерди давайте түз жагына чечкенге толук күчүңөрдү жөнөткүлөп, ошол жерден эле сразу эле тапшырмаларды берди. Экинчи маселе боюнча 20 миллион долларлык гуманитардык безвозмездный жардам тууралуу аны дагы ошол эле замат колдоду. Эч кандай бир башка бир ойлорду туудурбай сразу эле айтты. Бул тууралуу биз көрүп атабыз. Бул маселе аябай кутуш турат. Толук ошо кыргызский коллегаларыбыздын койгон маселелерин давайте чечкиле деп өзүнүн замдарына ошондой эле тапшырманы берди. Будан ары ушул маселени мен өзүмдүн көзөмөлүмө алам дагы буну толук жылдырганга аракеттенем деп ошол жерден сөзүн айтып кетти. Бул техникалык жардам кандай техника түрүндө сөз болуп атат? Эми сиз билгендей, могу бүгүнкү күнгө чейин бизде мисалы 178 дана техникабыз, пожарный техникабыз боло турган болсо, 178 данадан 75 техника бул 2009-жылы алынган техника, калганы 106 техникабыз, 103 техникабыз бул 2000-жылга чейин алынган техникаларыбыз. Баары ЗИЛ базасында. Азыркы бүгүнкү күнгө
ЗИЛ завод толугу менен жок. Бул марка автомобиль чыкпайт. Буга тетиктерди табыш аябай кыйын. Негизинде пожарный машиналардын болгон иштечүү мөөнөтү 10 жыл. То есть 2009-дан даже алып туруп быйыл 2021 жылда алсак, бул толук биздин пожарный техникаларыбыз өзүнүн мөөнөтүнөн чыкты деп эсептесек болот. Ошого биз Российский Федерациянын алдында ошо по обновлению технического технопарка пожарно-спасательный техниканы койдук. Тик учакты койдук. Бизде азыр тик учагыбыз аябай аварийный состояниеда, жана башка техникаларды алып берүүгө ушу жардамды сурадык. Абдан жакшы. Сиз ушул 17 февралда эле Москвага барып, россиялык кесиптешиңиз менен жолуктуңуз. Ага чейин Росатомдун жетекчисинин орун басары менен жолуктуңуз. Дагы бир топ жолугушууларды көрүп, анан алардын иштеп аткан ишин жерине барып көрдүңүз да. Айырмачылыктар кандай экен сиздер менен алардын ортосунда? Эми биз айтсак болот, что МЧС России бүгүнкү күндө бул эң күчтүү, эң авторитеттүү жана эң мындай структурасы туура түзүлгөн МЧС СНГ боюнча дагы эмес, бул дүйнө жүзүндө бул ушундай күчтүү министерство деп толугу менен айтсак болот. Ошон үчүн биздин МЧСибиз көп жагынан үйрөнсө болот. Биз барганда туура Зиничев Евгений Николаевич биздин графигибизди аябай тыкыз түздү. Толук өзүнүн подразделенияларын канчалык аз убакыт болсо дагы бизди толук тааныштырганга аракеттенди. Биз барган сайын бизди баары биринчи жетекчилер жок дегенде биринчи жетекчилер отпускал болуп атканда анын биринчи замдары тосуп алып туруп максимальный ачык бизге маалыматтар бергенге аракеттенди. Ошону айтып келгенде, конечно, айырмаласы аябай эле күчтүү. Себебинде технический потенциал жактан аябай күчтүү. Бул Россия менен Кыргызстандын, конечно, салмагы аябай совершенно разный категория. Экинчи жагы, олордун негизги көңүл бурган жумушу бул аналитика менен стратегический направлениялерди бурушат экен, цифровизацияны бурушат экен. Бизде бул жактан кыйла отставаниябыз бар. Биз көбүнчө оперативный жумуштарды чечебиз бүгүнкү күнгө. Мисалы, өрт чыкса чуркап барып өрттү өчүрөбүз, же бир жактан сел жүрсө чуркап барып ошо селден элди сактайбыз. Анын алдынан жүргүзүш, анын алдынан техникаларды салыш, жана ошого жараша өзүбүздүн аракетибизди жүрүш бизде бул жактан кыйла аксап турган маалыбыз да. Ошого мен ойлойм, Россия жактан бул чоң аябай неме болду, бизге жакшы маалымат болду. Бул цифровизация менен и стратегический менен аналитический иштөө жумуштарын күчөтүү. Абдан жакшы. Буюрса алдыда ушул багытта дагы кызматташат турбайсыздарбы, тажрыйба алмашып. Дагы сурайын дегеним, сиз ушул Москвага барганда Россиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы медициналык катастрофа борборуна дагы бардыңыз. Бизде дагы ушундай борбор ачыла турганы боюнча айтылып атат. Ал борбор ачылса кандай болот? Качан ачылат? Медицина катастрофа боюнча Садыр Нуркожоевич, биздин президентибиз, бул биринчи указдарынан бирин кол койгон о создании медицины катастрофы в структуре правительства МЧС деп. Бул тууралуу биз дагы бир нече аракет кылдык элек, бирок Россияга барганда биздин көз карашыбыз бир аз өзгөрүлдү. Себебинде медицина катастрофа Россияда аябай өнүккөн бул мекеме, аябай күчтүү мекеме. Медицина катастрофтун ичинде эле 2 научно-исследовательский институт бар өзүнүн эле ичинде. Ого бир нече больницалар баш ийет, бир нече медицинский структуралар олорго баш ийет. Бул өзгөчө эле бир аябай күчтүү структура экен. Буну айтса болот, что мына пандемияга каршы дагы жана любой эле башка кызыктарга каршы медицина катастрофа өзүнүн толугу менен күчүн көргөзүп, мамлекетке ошол жагынан жардам бергенин биз көрдүк да. Могу биздин указ боюнча, Садыр Нуркожоевичтин чыгарган указы боюнча дагы мен уже түшүнүгүм пайда болду. Кайсы направленияда жылышыбыз керек? Биз бул жалгыз эле МЧСтин мойнуна жүктөлбөй, бул тыгыз Минздрав менен иштетишибиз керек экен. Ал жактан технический оснащение, медицинский оснащение жана мобильность дегендер аябай катуу каралат экен. Мен ойлойм, бу жерде аябай эле чоң жумуш бар.
Чоң рахмат. Анда кийинки суроону Гүлнар айым сизге узатайын. Кыргызстан менен Россиянын тарыхы терең. 19-кылымдын жарымынан баштап тыгыз байланышта десек болот. Анан ушул эки өлкөнүн мамилесинде, кызматташуусунда, анан чогуу чаран өнүгүүсүндө орус тилинин ордун сизден сурагым келип атат да, илимпоз катары. Чын айтасыз, орус эли жана кыргыз эли көптөн бери тарыхый, жакынкы эле тарыхый мезгилдерде аябай тыгыз байланышта болгон. Биз бир өлкөдө жашаганбыз. Бир гана кыргыз менен орус элдери эмес, дагы плюс 150 калк, 150 улут жашаган. Бир чоң улуу эбегейсиз мамлекетте. Ошондуктан бардык жактан тамырыбыз мындай чырмалышкан да. Ошону бүгүнкү күнгө чейин сакталып келатат ошо байланыштар. Ошон үчүн дейм, ошон үчүн мен ойлойм, жана президентибиз Жапаров Нуркожоевич именно ошо биринчи өзүнүн иш сапарын Россияга барды, жакшынакай келишимдерди түзүп келишти, кол коюп. Эми Советтер Союзу курагандан кийин баары бир кандайдыр бир адистик, кишилик байланыштар үзүлгөн эмес. Орус коллегалар дайыма бизди көзөмөлгө алып жардам берип турат. Биз дагы алар менен мына жакында эле 16-жылы бир чоң Россиянын улуттук илимдер академиясында бир том чыкты, кыргыздар деген, кыргызы деген. Ал жакта бүт жана энциклопедиялык маалыматтар топтолду. Жаңы чыккан китеп. Да башка элдер жөнүндө чыккан. Анан кийин албетте алар мисалы үчүн мындай сезет да, бир орус тили жөнүндө же кээде бизде мындай болуп калат да, орус тили кереги жок деп чыгып калышат кээ бир немелер, тилчилер же болбосо жөн эле жарандар. Ошондо аларга катуу тиет экен, алар сразу реакция берет. Эмне үчүн ошондой деп. Чындыгында орус тилинин тамырлары аябай эле терең, анан күчтүү да азырынча Кыргызстанда. Анын үстүнө орус тили жана улуттар уюмунун бир нече тилинин бири, мындай расмий тилдеринин бири. Ошондуктан бизге кайрадан жакшы болду да. Мисалы үчүн Кыргызстанда баягы Советтер Союзунун убагында кош тилдүүлүк өнүккөн. Бардыгыбыз орусча билебиз. Ар кандай деңгээлде, кээ бирөөлөр абдан жакшы билишет, кээ бирөөлөр анча эмес, орто дегендей. Бирок бардыгына мындай аны өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы үчүн дүйнөдөгү маалыматтар, илимдер бардыгы ар кандай ошо көбүнчө ошо жанагы мен айткан эл аралык тилдерде чыгат. Орус тили болсо ошо эл аралык тилдин бири. Ошон үчүн бизге кайрадан ыңгайлуу болуп атат да, бүт ошо өзүбүзгө жетпей башка тилдерден чыккан, анан бизге жеткиликтүү эмес маалыматтарды биз орус тилинен алышыбыз мүмкүн. Ошондуктан биз буга кызыктуу, өзүбүз кызыктуу болушубуз керек. Чоң рахмат. Болбек агай, мына сизден сурагым келип атат да. Сизге да ушул эле суроону бергим келип атат. Мына сиз ушу Москвага барып келдиңиз, россиялык кесиптешиңиз дагы жашыбыз бир экен дедиңиз, туулган күндөрүңүздөр дагы жакын экен. Анан мисалы үчүн котормочусу жок, сүйлөшөсүздөр, бири-бириңиздерди жакшы түшүнөсүздөр. Анан ушул курсанттарды Россиядан окутуу боюнча дагы сүйлөштүк дедиңиздер. Ушул орус тилинин макамы жөнүндө, Кыргызстандагы орду жөнүндө сизден да сурагым келип атат да, пикириңизди билип. Мен өзү действительно окуганда дагы орус мектепти бүткөнмүн.
Россиядан, Томскиден бүткөнмүн. И мага мисалы орус тили аябай жакын. Бул аябай бай тилдердин арасына кирет. Синоним, антоним деп коет. Бир эле действияны бир нече синоним сөздөрдү тапса болот да. Анан ошого жараша кечээки поездкада дагы мисалы эч кандай проблема болбой, өзүм кандай оюм пайда болсо, ошо оюму толук и прямо точкага чейин жеткизгенге менин мүмкүнчүлүгүм болду. Бул мен ойлойм, что эки адам сүйлөшүп атканда бул эң негизги да. Себебинде арабызда ортомчу болуп калса эле, сен айткан оюңу ортомчу, котормочу алып туура эмес жеткизип коюшу мүмкүн. Же акцентти башка жакка чыгарып коюшу мүмкүн. Эми бул мисалы даже телевизордо көрүп атканда айтышат, в оригинале көрүш керек депчи. То есть көп моментте интонация дагы аябай көп маанисин берет. Сөздүн байлыгы дагы адамдын бири-бирине мындай жакындатат. Мындай өзүңө оюңду дагы так айтсаң, ушундакы турган собеседникке бул жагат да. Мен ойлойм, бул орус тилинин немеси кыйла эле жада берде. Абдан жакшы. Ошол эле жана барганда эки маселе боюнча сүйлөштүк деп айтып калбадыңызбы? Канча курсант ошол Россиядан окуткан атасыздар? Азыр бул пока намерение болуп атат. Бизде негизинде 40 курсанттарыбыз окуйт бүгүнкү күндө. Но биз акцент кылганыбыз именно водолазный служба боюнча дагы курсанттардын санын көбөйтүү жана неме горная деп коет, бул баягы шахталардагы спасательный жумуштарды жүргүзүү боюнча ошондой курсанттарды окутуу боюнча. Себеби дегенде бизде утопленниктер көбүрөөк болуп атат, особенно жайкы мезгилдерде. И биз ойлоп атабыз, азыр могу өзүбүздүн структурабызга жараша, мисалы Кыргызстанда аябай ГЭСтер көп. ГЭСтердин ремонттоо жумуштарын бизде ГЭСтер аябай бай мекемелери болуп, ошондой ремонттоо жумуштарына мисалы чет өлкөдөн жумушкерлерди жалдап, олорду ишке салышат да, олорго акчасын төлөйт. Ушу мен ойлоп атам, если биз өзүбүздүн водолазыбызды жаңы деңгээлде үйрөтүп алсак, ички суунун түбүндөгү сварной жумуштарды, бекитүү жумуштарды ошолорду Россиядан үйрөнүп келсе, то өзүбүздүн ГЭСтерибизди, өзүбүздүн суу сактагычтардын плотиналарын оңдоо жумуштарын биз өзүбүз жасап, өзүбүз ошо акчаны четке кетиргизбей, МЧСтин эсебине тапканга аракеттенебиз деп ушундай максатта коюп атам. Абдан жакшы. Сиз ошо сөзүңүздүн башында айтып кеттиңиз, россиялык кесиптештер көбүнчө мониторинг, анан ошол алдын алуу боюнча ишти көбүрөөк ошого басым жасашат экен. Кыргызстандык биз болсо, жана кырсык болгон учурда ошо кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча иш жүргүзөбүз деп айтып калдыңыз да. Эми ушул кызматташуунун алкагында, тажрыйба алмашуунун алкагында сиздердин жасай турган, мындан ары иштей турган саясатыңыздарга бир өзгөртүүлөр киреби? Ооба, сөзсүз. Вот мисалы алдын алуу жумушка салынган акча бул 20 эсе аз болот, чем кырсыкты жоюу боюнча. Бул экономикага дагы аябай пайдалуу, и ущерб жагынан, экономический ущерб жагынан да жана кырсык жагынан дагы бул негизинде аябай эле туура направление деп ойлойм да. И вот тик учакты мисалы эмнеге биз алып атабыз? Именно ошол себептен алып атабыз. Ойдо болуп атат, азыр кичинекей самолеттор арзан эле турат экен, $120,000 деп атышат. Если оң келсе, ошондой эле кичинекей самолеттарды алып, и алдынан жүргүзүү жумуштарды, ошол ледниктерди, селдерди, бийиктеги турган көлдөрдү изилдөө, толук ошо жумуштарды биринчиден бул биз кырсык жагынан изилдөө жумуштарын өткөзөбүз, бул биринчи. Экинчи жагынан мен ойлоп атам, если биз толук менен өзүбүздүн пресный бассейн, биз мисалы Кыргызстан один из среднеазиатский регион боюнча бүт пресный запастардын ээси бул Кыргызстан менен Тажикстан. Канчалык мисалы бизде Кыргызстанда канчалык бизде суубуз бар, канчалык сактагычтарыбызда көлөмү бар, канча карыбыз бар, канча ошол эле ледниктерибиз канча көлөмдөбүз бар. Ошону толук изилдөө, точный научный данныйларды чыгарганга вот мына именно тик учак менен самолеттордун кереги бар да. Бул дагы ошо алдын ала турган жумуштар.
Абдан жакшы. Ана Гүлнар айым сизден дагы сурагым келип атат. Ошол орус тилинин макамы анан кыргыз илимдеринин өнүгүүсүндө алдыда кандай орду болот деп ойлойсуз? Анан мисалы сиз өзүңүз илимпоссуз да, сиздердин жумушуңуздардагы ордун сурагым келип атат. Өзүңөр билгендей, Кыргыз Республикасынын расмий тили боюнча мыйзам 2000-жылы кабыл алынган. Ага албетте мындай орчундуу себептер болгон. Башынан баштап, эгемендүүлүктөн баштап андай мыйзам жок эле, 2000-жылы киргизилди. Анткени кандай карасак дагы баары бир кош тилдүүлүк деген неме бар, түшүнүк бар да. Эгерде бир мамлекетке кандайдыр бир же илим, же ишмердик, же дин, же башка дагы бир ошол сыяктуу коомдук түшүнүк кирсе, ал ошо тил менен кошо кирет, башка мамлекеттен кирсе. Бизде ошондой болду да. Мисалы үчүн башынан эле тиги революция болуп, Советтер Союзу куралгандан баштап эле Кыргызстанда көп нерсе кирди да. Бизде жок эле, биз көчмөн эл элебиз. Биздин маданиятыбыз таптакыр башка болгон. Бирок мындай өлкө болуп, советтик өлкө болуп, светтик өлкө болуп, анан бардыгын биз кайрадан курганбыз. Баягы Европа цивилизациянын элементтери бизге кирген. Ошонун бардыгы орус тилинде кирген. Азыр биз аларды колдонобуз, аларды биз өнүктүрдүк, өзүбүзгө ыңгайлаштырдык. Ошону биз колдоно албай койбойбуз. Бирок кыргыз тили ошо кичинекей эле тарых үчүн 100 жыл деген бул мезгил эмес, бул аябай тар мезгил, кичинекей мезгил. Ошон үчүн кыргыз тилинде бүт жана стилдер, бүт жанагы терминология, тилге таандык, булар өнүкпөй калды. Анткени биз орус тилин колдонуп келгенбиз. Өзүңөр билесиңер, баягы советтик интернационализм, кош тилдүүлүк деген түшүнүктөр аябай күчтүү болгон. Биздин тилибиз көбүнчө үйдө, анан кийин орто мектепте, анан кийин улуттук маданиятты тейлеп калган. Мисалы үчүн мамлекеттик башкаруу, же болбосо жогорку билим, же болбосо техника, же болбосо жаңы искусство, тиги булар бардыгы орус тилинде өнүгүп калган. Азыр деле алар боюнча кыргыз тилинде маалыматты табыш кыйын. Ошондуктан биз азыр орус тилин инструмент, аспап катары колдонуп, ошо тармактарды өнүктүрүп келатабыз. Албетте мен ишенем, келечекте эгерде биз жакшылап тилибизди өстүрсөк, өнүктүрсөк, албетте бул жак дагы колго алынат, кыргызча бардыгы болот, анда биз эки эсе бай болобуз. Биз орус тилин сактайбыз, дагы башка чет тилдер билген балдар көбөйүп атат. Бирок азырынча биз ушу орустар менен тыгыз байланышта болуп, алар даяр болуп атышат, бизге жардам беребиз, пожалуйста деп, балдарды окутуп атышат. Жана башка. Өзүңөр билесиңер, мигранттар көптөгөн, канча айтышат, миллионго жакындап калды деп. Алар да Орусияда жүрөт. Алар да бир нерселерди үйрөнүп келишет. Ошондуктан бизге эч кандай зыян жок, только пайда бар да андан. Анан кийин илим болсо, илим деген чындыгында, мисалы үчүн техника илимдери азырынча орус тилинде гана жүрөт. Кыргыз тилинде филология, гуманитардык илимдер өнүгүп атат. Бирок бара-бара мен ойлойм бардыгы ордуна болот, кыргызча дагы бүт болот. Бирок ошондо деле мен ойлойм кереги жок деп башка тилдерди неметпеш керек. Чоң рахмат.
Сизге да чоң рахмат, урматтуу министр мырза, биздин студияга келип, ушул кыргыз-орус кызматташтыгы, анын ичинде ошо өзгөчө кырдаалдар министрлиги, эки өлкөнүн министрликтери тууралуу кызматташтык боюнча, анан орус тилинин макамы, анын биздин коомдогу орду, келечеги тууралуу айтып бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ала Тоо 24-тің кеч эмес программасын көрдүңүздөр. Биз көп тармактуу кыргыз-орус кызматташтыгынын келечеги тууралуу сүйлөштүк. Студиянын коноктору өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев жана Улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунун мамлекеттик тил жана соцлингвистика бөлүмүнүн башчысы Гүлнара Жамашева болду. Көрсөтүүнү мен Бурулай Сурманкулова алып бардым. Амандыкта көрүшөлү.